Sırdaşım emas, suyunumga vaqt berman. Тасмалардын биринде экинчи жубайына элге ачык той берүү менен үйлөнүп жатса, экинчисинде көп жылдар бою эки нике менен жашаган мырза 60 жылдык юбилейин өткөрүп жаткан учурлар камтылган. Биринчи окуя 2 жыл мурда, экинчиси 2 ай мурда гана катталган. Көп аялдуулук темасы кайрадан актуалдуу талкууда. Бул жолу 1-2 адамдын фактысы эмес, мыйзамдаштыруу тууралуу сөз козголду. Интернет түйүндөрүндө жогорку кеңеш 2 аял алууга уруксаат берген мыйзам долбоорун даярдап жатканы тууралуу билдирүүлөр тараган. Активист өз баракчасында мыйзам долбоору 22 январда талкууга коюларын айткан. Ар бир жаран шайлаган жана добуш берген депутат аркылуу мыйзам долбоорун талкууга алып чыкканга укугу бар. Мен бул мыйзам долбоорун 22 январда талкууга коюуну ниет кылып жатам. Жогорку кеңеште дагы көп никеге турууну колдогон депутаттар бар, бирок алар коомчулуктун басымынан коркуп ачык айта албайт. Көп өтпөй жогорку кеңештин маалымат кызматынын башчысы Жайыл Русланов маалыматты четке какты. Русланов социалдык тармактарга тарап жаткан билдирүүлөр чындыкка дал келбей турганын билдирип, жалган маалымат үчүн жоопкерчилик бар экенин эскертти. Эки аялдуулукту мыйзамдаштыруу боюнча тарап жаткан маалыматтар чындыкка жатпайт. Андыктан демилгеленбеген мыйзам долбоору боюнча коомчулукту дүрбөлөңгө салып жалган маалымат таратуудан алыс болууга чакырабыз. Туура эмес маалыматтарды жайылтып жалпы элди козуткандардын да мыйзам алдында жоопкерчилиги бар экенин эскертебиз. Маалымат төгүндөлгөнү менен айрым интернет сайттары жазып чыккан. Мындан улам коомчулукта кызуу талкууга түштү. Facebook желесинде билдирүүлөрдө басымдуу мырзалар колдоого алса, айымдар каршы пикирлерин жазышкан. Каршы мен ошо депутаттар дайым карайт экен го. Алар деле каршы болсо керек. Биздикилер туура келбейт баары бир. Бир аялды жакшы багып алса, бала чака менен ошол чоң. Болбойт да. Биринчисин багып алсын. Болуп болуш керек, билбейм, аялдар уруксат берсе. Аялдар уруксат бербейби? Бербейт да. Көп эле бербейт да. Алсын майлы 5ти деле, Кыргызстан көбөйсүн. Мыйзам түрдө болсун да, конечно. Макулсуз. Макулбуз. Деме, жубайыңыз уруксат береби? Берет, берген уже. Мен алайын да азыр күндө дарайлыктам. Кажети деле жок да. Бир аялды зорго багатпайбы? Көбүнчө аял менен эркек менен аялдын укугу бирдей болуп эле. Эркек үйдө калып эле, аял көбүрөөк иштеп атат да. Мындай келгендечи. Кереги жок. Менин оюм, экинчи аялдуулуктун кереги жок. Кыргызстанга особенно. Андан көрө аялдардын өз укугун, ошол бир алган аялдын кадырын билсин. Ошондой эле деп ойлойбуз. Бир аялды эки алууга каршыбыз. Албетте талкууларда мыйзам кабыл алынганы менен мырзалар көп аялдуулуктун шарияттагы жол жобосун сактайбы деген суроо кабыргасынан коюлуп жатты. Дин аалымдары экинчи жубайды сулуулугуна, жаштыгына карап никеге алуу шариятка туура келбестигин, анында өз жол жобосу бар экенин айтышат. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз кандай? Сулуусуна, чырайлуусуна, же болбосо жашына карап үйлөнгөндөр көбүрөөк болуп атат. Бул шариятка туура келбеген иш. Себеби ал чырайы менен башка деле турмушка чыгып, бактылуу болуп, өзүнүн турмушун улантып кетиши мүмкүн. Бирок турмуштан кыйналып, жашы өтүп, бала чакасын карай албай калгандарды никелеп алып, ошолорго жардам берип, ошонун балдарына, атасыз балдарга ата болуп берип, аталык мээримин төгүп, ошолорду кийиндирип, ошолорду карап баккан болсо, бул эми шариятка туура келе турган иш. Мыйзамга баш ийиш, бул важип болуп эсептелинет. Ошондуктан бул биздин мыйзамыбызга туура келбегенден кийин ал нерсени мыйзамга тууру боло турган гана иш жүргүзүшүбүз биз үчүн милдет болуп саналат. Ал эми юристтер мындай мыйзам долбоорун иштеп чыгуу баш мыйзамга туура келбестигин белгилешти. Кыргызстанда үй бүлө жөнүндө кодекс бир гана расмий никеге уруксаат берет. Мыйзам боюнча 2 же андан көп аял алган адам коомдук түзөтүү жумуштарына же айыпка тартылат. Бул кылмышы үчүн айып пулдун өлчөмү 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин деп аныкталган. Баш мыйзамдын талаптарында да так жазылган. Бул эркек менен аялдын тең укуктуулугу да жазылган. Бул жерде баш мыйзамда да так көрсөтүлөт. Адамдардын укуктары бардыгы бирдей корголот, бирдей
мүмкүнчүлүк түзүлүп берет деп. Мындай жагдайды алып караганда дагы бул нерсе туура эмес болуп калат. Бул тема кыргыз коомчулугунда маал-маалы менен көтөрүлүп, калктын прогрессивдүү ой жүгүрткөн катмары тарабынан каттуу сынга алынып, аягы узарып барып токтойт. Коңшу өлкө Өзбекстан жана боордош Туркияда 2 же андан ашык аял алууга нике кыйган молдолор мыйзам алдында жазаланат. Ал эми дүйнө жүзүндө көп аял алуу ислам динин тутунган бир нече мамлекеттерде гана мыйзамдаштырылган. Алсак Египетте никелердин 5% көп аялдуулукка берилген уруксаатты колдонот. Калгандары өлкөдөгү каржы каатчылыгы жана жумушсуздуктун айынан бирден ашык аялды камсыздай алышпайт. Конго Республикасында көп аял алууга уруксаат берилгени менен биринчи аялдын расмий уруксааты жок башкага үйлөнө албайт деген мыйзам иштейт. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.